Aviasales. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Митинг болду. Мындайдан эмне илип атам мен эчтеке болгон жашнакай эле болот бар. Ким жумушка чакырам деген болсо чыкпайм. Чөп аллергиям бар. Картошкага чыгам. Мындай асманды карап, жылдыздарды карап мен уктайм деп. Ушунча поэзия да. Вау. Темир белим. Мындай болгондо мен бала чагым негизи 5 жашка чейин эле болгон. 5 жаштан ары мен бала чагым дээрлик болгон эместей сезилет мага. 5 жашымда деген Ак суу деген айыл бар. Караколдон ары 12 километр Ак суу, мурдагы аталышы Теплоключенко. Анан мен ата энем экөө тең мугалим, жаш жаңы университеттерин бүтүп келген, экөө жаңы үйлөндү, 2 балалуу болду. Анан мамам Киров мектебинде орус тилинен сабак берет, атам Мамакеевде тарых сабагынан сабак берет. Анан ошол жаш үй бүлөлөргө атайын айылдын четинде, азыр уже айыл болуп калды. Позгаи деген узун бир 2-3 көчөнү тилке кылып, жерди тилке кылып бөлүп берген өкмөт кийинчерээк түшүнгөнүмчө. Анан ошол жактан новостройкалар болот да. Ошол новостройкада жалаң жаш үй бүлөлөрдүн биз курактуу эле балдары да. Балдар, кыздар биз курактуу, эми бир 5-6 жаш айырма менен. Анан кечинде албетте баарыбыз ошол жакта ойнойбуз, жүгүрөбүз, чуркайбыз. Анан бир күнү мамамдар үйдө жүргөндө дем алыш күн беле ошондой мен жашым 4тө, байкемдики 5 жаш ушундай 3-4 же 4-5 жаш. Анан алмага барабыз деп калдык да, алма урдайбыз деп калдык да. Себеп дегенде ошол нерсе акылга сыйынып калган карайсыңарбы? Советтерден калган түшүнүктүчү. Алманы барып алуу эмес, урдап алуу керек да, именно жөн урдап алыш керек да анычы. Мындай алган запрет. Себеп дегенде ал колхоздун алмалары да. Да. Колхоздун алмасы. Биздики эмес. Биздики жаңы эле конуш, ал жактан эчтеке өсө элек болчу. Мурчак эле өсөт эле ташада мындай. Анан алманы урдаш керек эле. Балдарым бар болуп кеттик. Апам хорошо урдап келгиле деп, урдап келгиле деп. Бизге апа биз алма урдайбыз. О деп атпа. Анан бизге мына байме бизге неме деп атпа. Баштык. Коррупция ошондон башталат. Баштык мындай. Сетчитый баштык ошол жака алма алып келгиле, хорошо деп турам. Биз кеттик. Кетсек бирденке шытыр эме арала эме бактарды аралап жүрөбүз. Бирок да ошол байке кийинчерээк барбы жок билбейм. Көп жыл бою ошол жака кайтарып жүргөн байке да, колхоздун багынчы. Анан ал атчан. Артында мылтык сыяктуу бар беле жок беле билбейм. Бирок жанагы у страха глаза велики дегендей ал бизди кубалайт. Балдардын баары чачырайт, кубалайт. Анан биз Өзүнчө эле всадники мордон адам да. Вообще көзүңө неме көрүнөт да, жана кинодогудай. А силер хоббитсиңер? Биз хоббитпиз, даана кичинекейбиз. Анан тиги кубалап атпайбыз дечи. Кубалап тургандан деген Айбекпи же балдардын бирөөсү чуркап барат айтат да, атат, азыр мылтыгы бар, атат. Ок менен атабы, жок. Көтөдө көргөн туз менен атат. Туз атат депчи мындай. Эми туз аткан Негизи ошо туз чилде атчу эле тузду. Туз билбейм, мен көргөн эмесмин, бирок туз атат дегенди мен эсимде да. Качтык, алманын баары түштү. Монтип эметип атып, омурлоп качып отурган үйгө экөөбүз келдик. Депчи. Анан апам сурап атпайбы, кана алма бар десе, алма жок да. Анан бирок мен эмнеси, мен Айбек тыштап коюпту, сетканы апам айтканда, могу сетканы эч качан жоготпогула депчи. Бул керектүү сетка, пакет, алып пакет жок болчу да. Сетчатый эме, материалчатый. А мен ошол немени көтөрүп келгем. Жанакы материалчатый сумканы көтөрүп апама берип, апам да жоготкон жокмун депчи. Алма жөнүндө улап кетейинчи, мен ата энем сүрөтчүлөр болот да. Анан 1-класста окуп атканда 90-жылдары болгондо, 93-жыл болгон. Анан мен мындай 6-микрорайондо кичинекей мындай районный базарчиктер бар эмеспи? Анан апам айтат, так, үйдө акча жок, эмне кылабыз? Гөлдөн Баканбаевда чоң энем жашайт да, алма жибереби экен да. Анан балдар барып сатып келгилечи дейт да. Байкемди, анан мени биз сатканды билбейбиз. Мен уялам. Байкем мени алат, менден 4 жыл 4 жаш улуу. 4 жаш улууга. Мындай чоң 2 чаканы алып барабыз экөөбүз бир чакадан. Анан коет, өзү качып кетет. Мени коюп коюпчу. Сен тур деп. Анан мен жалдырап турам анан мен классный руководительницам ошол жерден өтөт. Сен алма сатат турбайсыңбы деп айтат. Ал кезде коммерсанттар мындай уят сыяктуу болчу э? 90-жылдары ошол кездерде аябай татаал эме болчу да. Жашоо. Анан ошол
айткандан бери ошол мындай аябай сиңип калды да, мындай саткан эме мындай Жаман деппи? жаман депчи, ошол коммерсант мындай эмелерге мага ошол тийген да. Анан мисалы сен өзүңдүн мындай эмеңди сатсаң дагы вот там жасаган ишиңди, оокатыңды мындай уят. Ошону кыргыздар биз билбейбиз да. Бирок ооба мен сатам деп кыйын болуп эметсем, мисалы Америкада ошол эле кичинекей бала герой болмок да. Ооба. Сатам деп. Ошол бизге мындай туура эмес подача берет да, негизи. Чоңдор тарбия жок ошол коммерция жагынан. Кичинекей балдарды мен ойлойм, ошол кичинекей эле чагынан бул налог деген эмне, финансы деген эмне, акчаны баарын коротпой, кармаганды үйрөтүш керек. Эч качан тетиги сатычылыкты мындай уят деп эметпеш керек да. Сен өзүңдүн жаныңды багып, кичинекей чагыңдан өссөң, ал эмне үчүн жаман? Митинг болот. 5-октябрь митинг болот, площадь андай мындай. Анан кийин мен саат где-то 8дер болуп калды эле эркин кечинде. 8ге деп условия койбоду эле. 8дер болуп калган. Сыймыга. Мен бир жумуштар менен чыгып кетип элем, кара баягы митингке келсем эле Эрлан сен сүйлө элди кармай албай калдык, андай мындай деген немелер кетти да. Анан кийин мен жана жерге чыксам эле эркин сүйлөп туруп, анан эркин берчи микрофон деп туруп, анан ал жерин катып айтып бербеле аны ушундай болуп кетти да. Анткени биз бери жакта туруп, нары жакта провокациялар көрдүк. Ал провокацияны митинг кылып аткан элдер кылган жок. Мен азыркыга чейин ошону айтып бере алам. Анткени биз тараптан бүт баары көрүнүп турду да, кайсы элдер келип кандайынан неметкеничи, кандайынан тиги милицияларга барып тийишкени бүт бизге көрүнүп турду. Элдердин өзүнө көрүнгөн жок да. Ар жакта жүрүшөт да сразу эле. Алар ошол толпадан деле баягы бөлүнүп турду да. Анан эми не суть? Анан бир паста эле жана шумовой гранаталар так деп жарылып келип атат. Анан эркин айтты: "Эрлан, до конца турабыз, эч жерге качпайбыз" деди. Мен деле айттым: "Качпаган элек, конечно". Отургула деди бул. Анан кийин биз баары отуруп алдык жана жерге. Элтилектер болуп айтпадып, себеп деген элдер жана ак үй көздөгү агылып баштаганда агылбагыла отургула деп на корточке жымыйсың. Ну мен сени эле уктум да. Там сели, люди сели. Анан отурса эле жана гранаталар жарылып атат. Эркин экөөбүз ушундай биз башында экенбиз. Бар элдер баягы мындай качкандай көрүнөт экен да. Тип качып атат да, бул экөөбүз турат. Анан бир паста мен: "Качпагыла, эми качканда эмне пайда" деп баягы кыйкырышып атабыз. Мынтип туруп эле артымды карасам, эркин эле турат. Эч ким жок вообще башкачы. Анан кийин эркин эмне кылабыз, андай мындай деп туруп алдымды караганда ушундай жерден бир граната, шумовой граната жарылды. Экинчи деген үн чыкты. Анан эркин могул жерде турган артында. Эркин алдынан жарылды прям, экинчи граната. Түйүнөн жарылды. Аябай неме страшный нерсе экен. Прям контузия. Сразу мындай уже всё неметип баштайт экенсиң да, мындай теряешься да. Неметип эмне кыларын билбей калганда эле бир паста карасам, мен жана тарых музей жактан уже эметтим да. Сен тарых музей жакка, мен фонтан жакка көзү кетти. Ошол тарых музей жактан мен өзүмө келдим да. Анан кийин көзүмөн жаш кеткен, анан баягы мен ошол жерде баягы Мамлекет үчүнбү же шумовой гранатадан? Жок, ошондо отат да. Мамлекет үчүн. Ошондо отат да. Мен ыйлап атам. Общий. Мен болсо тигил инилерим баягы ошол жерде жүргөн. Эми инилерим дегенде мен неме баягы бир тууган инилерим эмес, андай эмес, ошол менин жанымда жүргөн инилер, жаш балдар, эркин экөөбүздүн жаныбызда баягы агитация. Ошолор көтөрүп кетти биз экөөбүздүчү. Биз кетпей жүрө бергенбиз да. Гранаталар жарыла баштаганда кайра артка келип туруп, анан кийин экөөбүздү көтөрүп, башка жакка көтөрүп. Түшүнбөй калдыңар дагы, Анткени алдыбызда жарылды да, мондай жерде жарылды. Айтып атпаймынбы, бир мондайдан бум дейт экен да. Деле туруп калат экенсиң да, мындай немең уже сознание буякта болуп туруп, андан кийин келгенде уже мен ошондо уже тарых музейинин алдынан эметтим. Тарых музейинин алдынан көзүм ачылды, уже түшүндүм мен эмне болуп атканын. Анан карасам эле жашым чыгып атат. Врачтар айтып атпаймынбы, эмне ыйлап атам мен, эчтеке болгон, жашнакай эле болот бар, андай мындай деп уюп турам да, менчи ошентсе врачтар братан ал тиги неме газовый граната ичти. Мен ойлоп атам, как будто мен өзүм неме чынын көргөндөн мени до сих пор ыйлак дешет да. Хейтерлерчи. Ыйлак бол депчи, мага ыйлак деген не болуп коюшкан. Наоборот, ыйлаган деген круто деп. Жок, ыйлаган деген круто деп түшүндүр, анан слетатачы дегендер деп атпаймын. Я понял. Анан элдер түшүнүп алып турам, муну өзүм эме ызаланып, анан эме жан башка. Бирок аябай жаман нерсе экен ошо. Мен азыр бир нерсени түшүндүм, айтайын, мен түшүндүм. Ала Тоо аянтында Айкөл манастын айкели бар.
Буякта ак үй бар, бул жакта 2 солдат желек, дагы бир имарат бар да, сен айтып атпайсың, тарых музейи деп. Тарых музейи бүт Кыргызстандын азыркы тарыхына күбө болуп тур да. Мен бир окуя айтып берейин. Каске чай коюп турсун. Касым, сен чайың бир башкача, горный бир мындай священный мындай просветленный чай болот да. Мен Владисовду иштегем, братан. Неме? Кас, куруза берип койчу, пожалуйста. Ошондон ары эле Японияга уруп кетпейт белең? Аз калгам да. Урбайт Кытайга, белең. Кореяга барып кеткен анан, Кытайга кирип чыккан мен. Харбинге. Запись идёт да? Кытайга кирип Сен чыккан. кирип чыкпай эле сен Японияга барып калбайт белең, а? Харбинге кирип чыккан. Харбиндин пивосы это что-то с чем-то, да? Чек аралаш да. Русские на выходных едут в Китай, чтобы пить китайское пиво. Потому что у них еще свинина, там все дела. Это русские же. Мен окуям, бияктан кесип бересиң эле. Мен окуям мындай болгон. 2010-жылы бизде билесиң революция болгон. Анда президенттик башкарууга каршы кандай эле бат тунуп каласың, ай, президенттик башкаруу. Ладно. Президенттик башкарууга каршы эл чыгып анан 10-жылы революция болот. Ага чейинки 3 жыл мурун, 4 жыл мурун мен жыл сайын жайында көлдө иштейм. Көлдө жайында, жайкы каникулда жумуш иштейм. Официант болдум, гид болдум, зонтик салдым, барчык иштеттим, көп нерсе кылдым. Анан 2010-жылы бир тур фирмалар болуп уюшкалы, анан баягындай эме сатуу да, тур пакет сатуу. Семеновское ущелье, Григорьевский ущелье, анан арт беркиде анан 800 сомдон пакеттер ушунда сатасың да. Ошондо сүйлөгөндү үйрөнгөсүң эле экен. Жок, ага чейин үйрөнгөм мен. Гид болуп иштегем Уркурдуда. 6 ай, жарым жыл. Анан ошол сезондо карабайсың мен немем иштеп. Ана гид болгондо айтып берсиң ана. Ой, гид болгондо 2009-жылы иштедим мен. Көрсөтсөң, бир-эки сөз. Анда жашым 17-де, 17 экенимди жумуштагылар сезон бүткөндөн кийин билип ызычы болуп, зарплата берген келип атпайбы? А мен 17-18 совершеннолетний эмес. 2009-жылы гид болуштум Уркурдуда. Здравствуйте, уважаемые гости. Добро пожаловать в культурный центр Уркурда имени Чингиза Айтматова. С вами буду я, гид Эркин. Меня зовут Эркин. За 2 часа мы с вами пройдемся по нашему комплексу. Я расскажу вам о нашей истории, этнике, бытности и так далее. Уркурда өзү 5 религиянын, 5 конфессиянын Мен кирип көргөн эмесмин. Уркурда болгон эмесмин. Уркурда болуш керек. Там это центр 5 религий, дом Чингиза Айтматова, дом того, дом, короче. Кийинки жылы ошол жылы акчасына жакшы таптым, дос күттүм, аябай жакшы жыл болду дагы. Анан кийинки жылы мен ошол инерция менен туризмде иштейм деп эле 10-жыл революция болуп бүтүп, мен площадьтан барып катышып, караколго барып, жок эмне болуп 2010-жыл биздин үй бүлө үчүн мисалы аябай чоң переломный год болгон. Эмне дегенде 2010-жылы Айбек амам кетти, иштеген Якутияга кетти, миграция. Мамам кетти, Владивостокко кетип калды. Себеби мамам мугалим, Айбек амам менден 1 жаш улуу, бирок жумуш жок, жакта да жумуш жок, анан экөө кетет. Мамам Владивостокко, Айбек Якутияга кетет. Анан бат экөөбүз калабыз караколдочу, карындаш мүчөбүз. Анан эмне кылам деп караколдук балдар райондо биригип эле анан эме тур фирма ачтык, короче, ошол жактан тур пакет сатабыз. Кеттик деп эле, мен Руфат деген татар досум бар болчу. Дагы эле бар. Анан өмүрүм берсин дегенде анан экөөбүз кеттик. И мы стоим на улице, көчөдө туруп жанагындай эме сатасың. Жанагы эме тактайларды илип алып анан теплоходко, пароходко анан 3-4 точкага ачып алып, башында бир 30 чактыдай бала бардык. 30 чакты бала. Бир жыма өткөндөн кийин 30 чакты баланын бир 15 калды. Дагы бир жыма өткөндөн кийин 15 баланын экөөсү эле калып калыппыз. Себеп деген Руфат өкмөр. Ооба, себеп деген 10-жыл кайдагы сезон, потом революция болчу. Сезон жок да. Биз аны ойлобой эле, баягы көнгөн боюнча эле көлгө барып, себеп көлдө иштегендин өзүнүн рахаты бар да. Таң аткандан, 10-11ден баштап жумуш иштейсиң 7-8ге чейин. Акча табасың. Дальше достор менен, иштешкендер менен дальше больше ошактан эс аласың, жыргайсың, ойнойсуң. Жаштыкта, короче. Ошол жылы сезон жок десең. Эми акча жок жашаганда. Бизди баары кырдып кетишкен. Чоң иштешкен балдар, шефтер, начальство, менеджмент бүт кетип калышкан, короче. Руфат экөөбүз эмне кылабыз? Артка жол жок. Давай дагы бир иштеп көрөлү деп туруп эле. Анан июльден ортосунан баштап иштеп баштадык. Квартираны алганбыз, Орус эженин үйү болчу. Анан Орус эженин үйүндө биз мага алган ошо кире беришинде бир комнатада. Момда абрикостор бышат эле да.
өлө сон абрикостор именно баягы сочный. Сочный. Анан эмеси да сорту да жакшы болчу. Биз ачкабыз. Ушунча ачкабыз, что эртең менен жумушка кетип атканда тиги орус эжекебиздин кеткенин күтүп, акырын барып туруп 1-2 мен алабыз да чөнтөктөргө салып. Анан абрикостурма тийбей келе деп анан биз улам жагынан жулуп, баягы көрүнбөсө деп кайра мындай, чтобы там не парить дело, биягынан жулуп ошентип жам багып жүрдүк. Абрикос менен, эмесе? Суу, абрикос. Анан бир күнү мен 800 сом таптым. 800 сом тур сатып 2 аялга. Алар негизи алмак эмес да, турдучу. Болбой эле жабышып, аягынан чыгып биягына ачкасың да, ачкалыктан любой нерсени сатасың да, понимаешь? Деп, ой, не беспокойтесь, там этот теплые источники, там грязь деп атып, көлдүн 800 сом таптык да, анан экөөбүз барып базарга бардык да, анан жалаң эме суу май, туз, картошка, кетчуп, анан кириешки, анан чайбай алдык да, анан ошо картошканы бир эсимде бир 20 килограмм беле 15 килограмм алганбыз, анан ошо картошканы чтобы бизге тоюмдуу болуш үчүн көбүрөөк көрүнүш керек да. Анан картошканы момундай эле жөн эле чоң кеспей, узун анан майда кылып туруп узундан тураганбыз да. Кимдиги дегенде сковородкага салганда баягындай көбүрөөк көрүнсүн депчи. Ошо суу баягы көз тойсун депчи. Биринчи көз тойсун, анан курсак тоет деп. Ошентип сезон бүттү. Бираз тыйын таптык, бирок чын айтканда мен Караколдон Чолпонтага чыгып атканда чөнтөктө 100 сом бар эле. Чолпонтон Караколго барганда 1000 сом менен келдим да. Бул уже сентябрдын башы болуп калды. Анан настроение жок. Кийинки жылга кийим алыш керек, кийиниш керек, папашага бир аз акча таштап кетиш керек деген сыяктуу настроение жок. Эмне кылып акча табам деп анан эмгек биржага барам деп чечтим, элестет. Мен эмгек биржага бара албайт болчумун, эмне дегенде мен шаарда чоң ойгом да. Мен айылдын оокатын эмесмин. Анан мен ичимден мындай комплекс бар эле да. Айылдыктар кээде мени баягы отун жаар деп коет, самоорго же болбосо там кыкты тазала, же корон шыпыр деп коет. А мен кылайын дем, бирок кылбаган үчүн мен уялам ал нерсени кылганда. Олдоксонмун да баягы. Отун жара албайм, анан кой ушуну бир оңдоюн дагы, анан биротол акча таап чыгайынчы деп анан эмгек биржасына бардым. Эмгек биржасында турам. Кепка кийип алгам, футболка чаган. Баягы эме да, уялуу деген жок. Эчтекеден коркпойсуң, жан багыш керек, окат кылыш керек. Анан мына ойлоп көрсөм, мен ошондо эле кебете кешпирим, мына бүт бары всё говорит о том, что я шарский не работник деген да, потому что там эми байкелер, там мындай майрамдап жүргөндөр, анан нечелер, анан Это был ужасно. да, ты представляешь, и на их фоне вот мен турам да, бабакай болуп алып, кепкача, ак футболкача. Анан жалгыз элеби? Жалгыз эле. Анан улам эле бир работник келет, эме жумуш берүүчү келет дагы машинесин токтотуп. Ишенбей кетет да. Мени карап туруп, ким тиги чөпкө дейт анан мен деп кыпчылып эметсем, мени карап туруп мындайчы. Ошол күнүн кечинде түштөн, кечинде деген түштөн оп калам. Серкен айкы жумуш таң атпай башталат да, 6-да, 5-те, 7-де баштайт да. Анан түштөн оп калганда это уже кеч иште айтса да. Анан кечкурун бирөө келди, неме кыласың деп, тиги черепица ташыйсың бир заводдон корого депчи. Бир репортер черепицадан 2 бала болуп бардык. 200 сом таптым, бир 2 саатта черепица ташып, ошентип анан башталып кетти да. Мен 200 сом таптым, ошол акчанын даамын сездим. Кечкисин үйгө бир мындай тамак алып бардым да, анан ошонун ары мындай көнүп калдым. Анан эмки күнү чөпкө чыктым, аяктан уят болдум, анан пресс ташыдым. Себеп дегенде элдериң 10 пресс, мындай прессти айрыга сайып туруп барып жетиш керек да. КамАЗ токтобойт да. Ал сени жумушка, акчага жалдап алгандан кийин ал сени эркелетпейт да, сени эчкинчи. Анан КамАЗ токтобойт, а мен еще аллергиям бар чөпкө. Айрын саям же анын ыгын таба албайм башындачы. Анан айрын учунан кармап алам анычы. Учун кармагандан да монтип барып анан салгыч менен эмес керек болчу. Анын кийинчиде күнөм, тел-телиңде барып салгычакты. Короче, элдерин 10 түк салгычакты, мен 3 түк салам да. А КамАЗ кетип калат. Анан КамАЗ тээкы кеткиче кууп жете албайсың. Анан кайра бул бетинен ошентип анан работник мени карап туруп анан өзүм өлөмөтен аллергия, ырпыр, маяктан кирип кеткен да демегечи. Анан жөтөлүп атам, манка маккан, жүдөп, алым кетип анан. Мен айтып инем, сен тиги жакшы иштедиң, бирок мага элдерге 500 сом берет, мага 500 сом берип кой деп кой. Андан көрө кафе чаптап жүргөн болбойт. Жок, Караколдо чаптачы эмес болуш керек, э? Жок, чаптачы просто мен айылдын мындай кара жумушун көрөйүн деген максатта бардым да. Бирок аллергиям бар, чөпкө чыкпайм. Вот мисалы Ким жумушка чакырам деген болсо чыкпайм. Чөпкө аллергиям бар. Картошкага чыгам. 2 жума тынбай иштедим окшойт. 2 жумада бир жакшы акча таптым. Бирок ошол жылдары билегиме кадимкидей күч толуп, колдорума кадимкидей мозоль түшүп, оокат эмне экенин, нандын
баркын эмне экен ошондо бир аз өзүмө бир челлендж болгон. До сих пор уялбайм, сыймыктанам да. Авиасейлс чекиткейчи сайтына кирип, ылайыктуу күндөрдө жана багытты тандап, өзүңө ыңгайлуу болгон билетти сатып ал. Авиасейлс арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Атка минчинесиң баягы трудный положение болуп көп айылга барбайт, советтер союзу урады андай мындай болуп барып, ошондо где-то бир 4-класстарда, 5-класстарда мен 4-5 класстарда мен биринчи жолу айылга барып, атам менен барып, ошол баягы биринчи жыл болчу да, там более-менее ата-энем баягы акчасы бар болуп, ошо айылга алып барып келгенчи, менчи токтоого бардык, анан атоң эле экен, тизгин берсең чуркайт экен, тартсаң токтойт экен. Ала качып баратса тоого чыгышың керек экен, болду да. Анткени анын менен аттан билем. Тоо жокпосочу. Тоо пайда болгонго чейин ала качат. Эме тотам да, баягы ойнотом да. Тизгинди кой бердим, кой берип, ат чаап аттан тартып токтототом да баягычы. Артын карасам эле байкелерим артыман ышкырып эле уруп келатат, бир баракет эле ана жерге алгам. Кетип баратам. Атала качып барат сен уже. Мен актан билем аталып баратам. Тигилер ойлоп калышты да, ал байкушту алып кетти депчи. Жок, тигилер көрүп атат, атала качып баратат. Мен реально элечи, ал башкача чуркап калды. Тигилер артыман кууп келип бир нерсе деп ышкырып кыйкырып атса, артыман аларга мынтип кыйгычып алгам. Бир пасда жана тизгин тартсам, жок, токтойт. Кетип атам жана. Жок, токтойт. Жок. Ал уже ат эмес, ал уже канат. Он уже всё, да, реально, ат эмес да, уже там дыр не канает да уже. Анан мен тизгинди тартып отсам, кетпейт, анан видишь, это немеден зависит этпейт. Сен айылда чоңойдуңбу, шаарда чоңойдуңбу. Мен бир жерде баягы китептен окуп калып калган да ошолчу. Тарттым, оңду көздү, вообще солду көздү. Болбойт, тиги алдыга чуркаса да тартып бердим да. Хозяин болуп көрсөтүш керек да. Анан тонну көздү чуркады баягычы. Тонну көздү чуркагандан кийин көк улак тартышат. Хозяин. бир-эки неметкенден кийин токтоду баягычы. Бирок ала качканда действительно башкача чуркайт турбайт. Тизгинден жылып кетишиңденсиң уже эметип калат экен да алчы. Жок, бирок мен уккам бул ала качса түшсөңөр мындай особо. Ала качса, эгер сиз ала качса, сиз заявление жазган укугуңуз. Жок. Жок, эчтеке болбойт. Жок. Ал монтип эле кетип Селпектеп калат уже. уже всё, сен неметпей, эчтеке контролировать эте албай каласың. Жыгылады да. Жок, жыгылсаң да особо мындай оорубайт. Да, жөн өлүп эле калат. Просто сразу наркы дүйнөгө кетип барат. Турган эшиктен жыгылсаң, это болезненнее, чем с лошади. Ал негизи башкача смысл болуш керек негизи. Ал эшиктен жыгылганда мындай кичирээк да, жыгылып калсың. Жок, эшиктен просто быстрее, да, моментте. Кандай да мындай. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Батыр да. Жок, эшиктен жыгылган жаман, аттан жыгылган жакшы депчи. Анан ошол билбейм, аттан жыгылган, благородный жыгылат болуш керек мындайчы, аттан жыгылган. Монт учуп барып. Да, неме сериалдарда жана любви признаться эткен жерин аябай замедленно көрсөтүп коет го сонда. Ошондой ба. Мен деле ат ала качкам бирок. Атарабам менен. Мен ошол жайлоого баргам. 2015-жылы бир ай ат мингем да. Бир ай. Биз бир ай жайлоодо жүрүшүн тамчы этет. Двухэтажный дом был или как? Жайлоодо. Конок. Боз үйдө? Юртта. Боз үйдө эле? Биз боз үйдө биз мисалы бир спутникке бир эме чыкканда материал. Бир американец келип, фотограф. Ошол жайлоого бир ай жашап, ошол фотографияны мындай алып, ошол сүрөт тартып, чабанчылар жөнүндө сүрөт тартканда, анан кайра келет деп жазыптыр да ушул жылы. Анан мен кыларымды билбей, ошол баланы таап интернеттен өзүнүн немеси бар болчу, вебсайттан ага жазганмын да, мен дагы аттарга аябай кызыгам. Сага переводчик керек болсо, мени ала кет деп. Ошентип барган турбайсыздар да? Ооба. Бирок ошол жайлоого барганда мындай Кыргызстан, анан өзүмдүн калкым жөнүндө, өзүмдүн мындай маданиятым жөнүндө аябай көп нерсени үйрөнүп келдим да, ошол бир айдын ичинде. Ошол выставканы ошондон кийин жасадыңарбы?
ал дагы бирок бир бөлүгү. бир бөлүгү баардыгы чогулуп да. Ошондо мен ушунчалык рахаттандым. Анткени вот мисалы биз чабандар менен ошол Баканбаевден ар бир мындай малды ошол жайлоого чыгарабыз да. 4 күн жүрдүк. Ошол ар бир күндө 13 саат Койгой тарашат. Жок, 13 саат мындай ат минип ошол койлорду жылдырабыз да. Кой анан 700 кой жылдырабыз. 700. Айдайбыз. Жылдырабыз. Ордунан жылдырат тура эле да, бирок по сути алып кергенде sen правильно жылдырып түшпөй эми. Кечирип коесуз. Токтотуп коюшкан жок да. Айдап Лебя. эчтекени үйрөнүп эле келип ошол айдап 700 кой, 60 уй, 40 ат мындай баратабыз да. 2 койчу, анан 2 баласы, кичинекей 12-13 жаш. Иттер 3-4 анан менин тайганым, анан ошол американец болуп атпайбы. Баратабыз. Биринчи жерге келип бизде сумкалар килтеген мындай атайын мен деги North Face деген бир сонун кийимдерди алып демеле экипировка болуп мындай сонун баратам да. Анан народныйдан барып деги там кукси, колбаса, сыр алдык да. Анан ошол консерванын ошол баардыгы экинчи күндө бүттү. Атиги байкелер Амантай байке аты болчу да. Анан жага келгиле биз менен эле чогуу чай ичип алар менен отурабыз да. Анан сүзмөнү алып чыгышты. Сүзмөнү нанга майлашты. Сонун бутерброд болду. Анан баратканда ошол сүзмөнү алып эле бөтөлкөгө кичине салып, суудан кошуп эле мындай сонун чалап. Анан бир жеринде курут бар да, курутту мындай соруп жыргап. Вообще они как-то башкача. И ошол баардыгы бол. Кыргызда айтат го ак депчи, ак ошол сүттөн баардык продукция ошол эмеде. Анан ушунчалык сонун жеп баратышат, бизде баардыгы түгөнүп мындай бир жүдөп атабыз да деги американец мененчи. Анан аты дагы Скотт болчу. Скотт. Анан Амантебек айтат деги Скоттуңду чакырчы, чай Кыргызча айтканда Ман Робинсон. Малды чакыр деп аябай эметип атышат да. Анан баратабыз 11 кээде 9 саат, кээде 14 саат жүрүп калабыз да мындай ат менен. Только ат үстүндө. Только ат үстүндө. Баратабыз, анан Амантебек сонун айтып берип атат да, ушундай мал тегип, анан даже сүйлөбөйт кээдечи. Анан келдик экинчи түнөгөн жерибиз ушунчалык коз жер болду да. Прям ушунчалык коз. Анан келип биз деги палаткаларды алып чыгып атабыз, ичип баардыгы мындай экипировка демеле укмуш да. Амантай байке тонун жамын. Ооба, Амантай байке келип анан суук болуп атат, анан мындай байкап отурам да, уже палатканын ичиненчи. Анан Тегил байке аттын деги токулган эрин алды. Анан астыңкы баардыгы мындай Тердик. Тер мындай баардык бир-бирден алып кайра жайып атат да ошол жергечи. Анан жатып тону мындай жамынды дейсиңер, прям идеальный да бул эмелеричи. Узундугу, туурасы бир киши үчүн мындай эң сонун матрастын вообще биякта калса, эң сонун ыңгайлуу бир. Эр токум болсо жаздык болуп калды. Ооба, эр токум жаздык болуп калды. Анан бул тону ушунчалык кир, майлашкан. Мындай Суу өтпөйт. Суу өтпөйт. Ошентип турбайбы? Керзовый сапоги мындай бутун кичине эметсе, тон жабылса, вот прям идеально мындай 2 карыш жап кетет да. Анан мен суратпам бу Амантай байке ушинтип сиз üşүбөйсүзбү? Эң сонун тондун ичи бул тери болот да, мындай жүн. Анан айтат мындай асманды карап, жылдыздарды карап мен уктайм деп. Ушунча поэзия да. Анан эртең мененки саат 4-тө же 5-те туруп, биз пока тетеги экипировканы мындай сууда алып, расса болот го, мындай эртең мененки. Ошону пока жыйнамайынча 40 мүнөт өттү, байке уже кетип калды. Теге токумду кайра жыйнап алып. Көчмөндө мобильный. Ошондо мындай ойлодум да, өзүм дизайнер болуп, мындай кочевая культура, кочевой дизайн эң сонун дизайн да. Анткени выверенный веками деп. Мындай эч нерсе мындай лишний жок. Баардыгы уже
мындай эме менен уже Отступы, проверено. калантитулы там. Жайдак под Идеально. рукой, эри, жаздык, жылкысы на крайняк. в общем баардыгы эң сонунда Ошону түшүндүңөр, көчмөн эле. ооба анан барып ушул мындай Классно. мындай элибиз ушунчалык сонун бир боз үйгө келдик да анан кирсем эле ар бир боз үйгө кирсек мени кыргыздын кызысыңбы деп мени карайт да кийингеним башкача анан ооба десем алар айтат да кызым кел дейт да кызым вот ошонусу абдан жакты канчалык каяктан болбосоң дагы кызым Кызым кел дейт, отур мындай баарын эметип да ушунчалык тийди жүрөгүмө. Мен Бишкек эмне үчүн мен айтып берейинби? Эмне үчүн Бишкек мен үчүн Айтып Бишкек? бергилечи. Мен деген Айтып бергилечи. айылым да. Айыл жана көлдүн жана ак суу айылы. Анан ал жакта негизи биз түптөн болобуз. Айтып коеюн да. Түп. Бирок ата энем жумушу боюнча ак сууда жашап калганбыз да. Анан шаарга келебиз. Айбек экөөбүз келебиз. Эжем, Айнур эжем жана мамам төртөөбүз баратабыз. Бараткан жери сумдун алдында. Сумга жетейин деп калдык да. Анан жаңы келдик да шаарга. Жаңы келип, анан паркка барып мороженое жеп, анан ошо эме сумдун маңдайына өтүп баратканда, биз апамдан айтабыз да, апа, биз Бишкекке келдикпи депчи, анан айтабыз да, о, сен Бишкектесиңер дейт да. Анан биз сумдун өтүп баратканда Айбек экөөбүз апамды жулкулдатып туруп, апа, Бишкек деп сумду көрсөтүп. Ошондо кечин беле негизи. Иә, Кечин беле ошондо. То есть вечерний Бишкек беле же жарык эле беле. жарык болчу. Просто ар кайсы жактан Нарындан, Көлдөн, Оштон Бишкекке келгенде мындай вечером келчү эмес беле, таң атпай чыгыпчы. А мен ойлой берем да ошон үчүн вечерний Бишкек ошон үчүн болуп калган го депчи. То есть не ночной, Возможно. не такой, а вот именно вечерний, да, и все первое впечатление Бишкекке киргенде там огни, да, вот так деп элечи. И вот эта вот атмосфера походу бар. Сумду карап туруп, сумду көрүп туруп, биз үчүн ошондо эки бала үчүн сум Бишкек болгон да, понимаешь? Бишкек шаар эмес. Сум это и есть Бишкек. Ну, сум по сути символ, да. Ооба, Башка эмне символ бар? символ. Эми саат бар. Саат жанында саат. Мен үйдүн эрке баласымын. Мен атам энем абдан катуу кармап чоңойткон, жандарынан чыгаргысы келиши эмес. Ушул мисалы мындай эсептеп көргөндө 18 жашка чейин мен бир эле жолу Токтогулда 3 күн жалгыз болгом. Ата энеси жок, 3 эле күн жалгыз болгом. Негизи бир жумага кетишим керек болчу. Анан Токтогулга кеткенден кийин бир жума жүрүшүм керек болчу, кайра Бишкекке келишим керек болчу. 3 күндөн кийин алып келип аткан мен кайрачы. Ата энем 3 күнгө чыдабай коюшканда ушундай баягы родительдер да? Аябай катуу неме болчу, кармашчу да менчи. Анан мен адам ошондой өткөн, мен андан жадап анан армияга кетем деп чечкем менчи. Анан кийин мектепти бүтүп андай мындай болуп жана сбор болот го. Эмне дейт? Сбор эле эмне деп койсу. Военкоматка чыгып койчу. Карап. Анан мен всё болду, мен кетем. Унижение болот го. Мен чоңоюшум керек, мен армияга кетем деп анан кийин ошо сборго барып, анан мен сол бутум күйгөн, ожог левой стопы. Анан бир аз неме бар да, дефект болуп калган бутумчу. Анан баягы бүт жерим сдавать этип келип туруп эле анан кийин жана хирургка келдим. Келгенден кийин эле бутум карап туруп эле сен болдуң, негодинсиң деп койдум. Ох, блин. Кандай негодин? Себеби сен Кокуловсуң деп туруп айтты да, столовыйды текшересиң. Ал кезде андай эмес болчу. Ал кезде эч ким билчү эмес. Мен мындай ненормальный болуп кетерим дейчи. Анан кийин Кокулов негодин. докторго айттым да, мен байке бир нерсе кылбайдыбы, мен армияга кетишим керек, андай мындай десем, ошол кезде баары армиядан качып жүргөн кезде. Элдер акча төлөчү армияга барбашчу. А бир ненормальный келип доктор менен сүйлөшүп атат, тиги доктор отуруп жүрүп калды. Бул значит бирөө жөнөткөн деди окшойт. Эметип эле документтерин берип эле жоголуп андай мындай деп кабинеттен кууп чыкты. Анан кийин бер жакка чыгып деламды кармап алам, эмне кылсам деп турмун. Ошол кезде эле бир аз бирок мындай мүнөзүм бар болчу да. Военкомдун өзүнө кирем дедим. Свердловский районунун военкомдун өзүнө кирем. Кетем по-любому армияга. Мен уже даярмын морально, бүттү армияга кетем да, менчи ата энем билбейт. Тактан чалып коюшат. Папкамды бияка салдым да, военкомго тыкылдатып туруп эле. Здравствуйте, можно к вам деле кирип бардым менчи. Военком азыркыга чейин ошол эсимде бар. Тиги телефон менен сүйлөшүп, жана эмеде, мындай телефон да. Ошол менен сүйлөшүп турат да. Анан сүйлөшүп, бирөө менен сүйлөшүп атат. Мындай вежливо сүйлөшүп атат да.
Да, конечно, андай мындай. Ана мен карап турам. Кыргыз байке эле? Кыргыз байке мынтип мен карап турат, хорошо кире бер деди да. Мен 18-деги балам папка биякта жана немеге стенкага жөлөнүп алгам. Тиги сүйлөшүп атат. Аябай деликатно сүйлөшүп атат бирөө мененчи. Анан да, уважаемый, анан түзүмсүн деп мынтип мен карап турат. Карап туруп анан сен сүйлөшүп бир 5 мүнөттөй сүйлөштү. Анын ичинде мен каяка батарымды билем. Тиги стенкага мындайынан да жөнөп көрдүм, тигиндейинен да жөнөп көрдүм. Анан кийин мынтип туруп телефонду коюп туруп. Анан кийин салам алейкум деп анан кийин валейкум ассалам дедим да менчи анан эмне болду десем. Байке момундай да, короче, мен тиги армияга кетишим керек болуп атты. Анан тетиги немеңер анда. Эй, пип! Дедин сын, смирно дедир. Сразу. Аябай сүрдүп өткөн да. Папка момо чыгып калдым, момо туруп калдым. Сен эмне анан эмне, сен эмне үйүңдө жүрөсүң, ата энең менен сүйлөшөсүң, универ еще это всё матами, да, андайчы. Анан ал жерде андай сөздөр бар, кадимкидей. Өзүң сразу келе түшөсүң да. Анан кийин ты чё андай мындай деп туруп анан кыйкырып туруп токтоп туруп эле. Дальше айта бер деп атат да. Анан кайра эле баягы кире түшөт экенсиң да, көнгөн адамчы папкамды алып эле анан байке мен армияга кетейин достор, могу хирургуңар барган. Эй, кайра мат менен смирно деп кайра туруп каласың мынтипчи. Сен эмне? Сен түшүнгөн жоксуң айтканды. Ошондой туруп айтып бергиң. Сен армияга барам деп атасың, ошо армияга барганда болушуң керек, короче. Анан туруп моинтип смирно туруп айтып берип атам менчи анан эме деп. Ушундай, короче, кетейин дегем анан түзүмсүн деп анан. Алып кетчи делаңды деди. Эмне болуп атасың? Эмне? Алып кетчи делаңды деп анан алып келдим деп. Алып кетип мынтип ачып карап турган. Эме деп атпайбы? Сен үйүңдө жалгыз эркек баласысың деп атпайбы? Ооба дедим да. Ата энең билеби армияга кетип атканын? Жок, билбейт. Билет дедим менчи. Ооба, билет. Ошон үчүн келдим да мен бияка. Кайра эле баягы эле адат да. Ошентип айтып атпайбы? Короче, азыр мамаңа чалам. Жиберсе алып эле кетесиң, андай деди. Анан айттым, жок, билбейт дедим. Ошентсем анда ошол кезде мындай эсимде ошол байке аябай калган да. Ошол байке айтты, мен балам, мен сен армияга неметип баргың келип атканын мен түшүнүп атам, мындай бирок мен баягы үйүңдө болсоң эле жакшы болот деди да. Ачык сөз. Неметип эле деламды берип эле колума карматып эле неметип койдум. Негоден болуп калдым менчи. Мудрый. Мен өзүм баскетбол ойночумун мектепте, баягы спорт залга барчумун, мындай спортивный адам болчумун. Мен айттым да, силер мени ушундай спортивный эле чуркап жүргөн балам, силер мени инвалид кылып атасыңар деп. Силер азыр мени кетирип атканыңар, силер түшүндүрөт мен инвалид экенмин. Андай да аябай тааныш менен кетип калдым. Анан кетип калып үйгө келип бир 2 ай өтөт арадан андай болуп атам, үйдө отуруп анан эмен телевизорду карап атсам, бир Невский проспектте бир ушундай ата энем жатат бүткөм да менчи. Мен болду, мен кичинекей бала эмесмин, андай мындай деп баягы самореализация дегенди болчу. Невский проспектте бир бала кетип баратат да, анан ошондон интервью алып атат бир журналист, мынтип диванда отуруп туруп эле. Мамам кухняда тамак чыгып аткан. Мам, мен немеге Питерге кетем десем, калаган жайың барчы деп атпайбы. Ушунча жатат бүткөм да. Анан отуруп эле. Мен Питерге барышып аткан да. Мен өзү ушундай адаммын, мындай бир нерсени решениени бат принимать эткенге жакынмын да. Бат чечимге келгенгечи. Анан понедельник күнү барып эле билет алсам немеге Питерге. Вторник күнү өттү, среда күнү уже мен Питерге кетип калдым да. Эжем ыйдап. Апаңа сыйлаган жокпу? Жок, апам барганда жок немегечи, узаткангачы. Атам барды. Атам бир аз баягы көңүлү түшүп, ошол жерден мен түшүндүм да, баягы мен ага чейин атамдыкы баягы контроль бул, андай мындай дей беришимин. Ошол жерден баягы узатуу маалында бул контроль эмес, бул жакшы көрүү экенин ошол жерден түшүндүм да. Анткени атам баягы артка кайрылып, ошол поездге түшүп атканда мындай башкача кылып. Эми баласы экенмин да. Сен билбейсиң да баласы экенин, сен үчүн эмне, сен я должен покорить весь мир да. Максималист. Максималист. YouTube должен покорить. Анан Питерде жүрүп биринчи трудность келди да. Бул деген кийимиңди жууш керек дегенчи. Элементарный. Мен апамдын чоң эжем менден улуу, эжемдин колунда өскөм, мен анын эмне экенин билчү да эмесмин. Анан жана ваннага кирип туруп жынсын жууп атам, тер кетти мондай эмчи. Аябай кыйын. Ошол аябай кыйналгам. Мен негизи Питерге барганда негизи эле кыйналгам.
Иштеген баргансың да. Иштеген баргам да. Анан ал кезде шаардан көп барчу эмес. Айыл аймактардан барсам баары эле сурайт. Сен эмне келе соосуң, сен эмне келип алдың? Шаардан келип. Шаардан эмне келип алдың депчи. А мен шаарда жашоомду айтып бергенде мен биякта жумушум бар болчу, мисалы жашына качандаймда ошону айтып бергенде тилер вообще айтчу да сен мындай Мен мурдун эмес жеген бияка вообще депчи. А мен ал жерге баягы жашоону көрүш үчүн баргам, чын анык үйдөн качып баргам, анткени ошол керек болчу, я должен был реализоваться, да. Өзүм баягы характеримди оңдошум керек болчу, баягы ошондой оодуктарга неметип анткени аябай оор да ал жерде жашаганчы. Мен силерге айтып берейин, эмнеге оор экенин. Мен биринчи эле тапкан акчамдан где-то бир азын баягы өзүм бир жума, эки жумага жете турган калтырып эле калганын үйгө жиберип ийгем. Сразу элечи баягы билет, силеттердин акчасын чыгарыш керек болчу. Ата энем берген да акчаны, ошону кайра берип ийгем. Мен тигил акчаны ошол берип ийген жерден кийин эле тигил акчаны жоготуп ийип, анан 2 жумадай мен жөнүндө мындай чай суу менен жүргөм да, мисалычы. Аябай оор күндөр болгон. Жашаган жер квартира, элдер көп, анан баягы неме да. Аябай эле оор болгон ал жерде жашаган эрке бала үчүн эмнени калына калган жок. Мен экинчи этажга бетон ташыгам, там жанагы колодецтерди казып жердин астына киргизгем. Жана кафель чаптаганды үйрөндүм ошол жерденчи. Азыркыга чейин кафель чаптайм деметип колуман келет дегем да. Кафелди аябай катуу үйрөнгөм ошол жерденчи. Анан негизи кыйынчылыктан киши көп нерсени үйрөнөт экен. Көп нерсени үйрөнүп өсөт да. Анан кийин Бишкекке келсем, апам айтып калды магачы. Мен альтернативный службада экенмин. Ошол бүт тиги немеде болгон жанакы байке ошол сөзүмө мен силер мени инвалид кылып атасыңар андай мындай деген сөзүмдү угуп, мага өзүнүн жардамчысын жиберип, үймөчү. Анан айтып туруп альтернативный службага өткөргүлө бул бала деген армияга баргысы келген бала болчу, ушундай коркпогондон кийин, значит, хотя бы альтернативный служба кылып бергиле деп туруп, альтернативный службага өткөрдү да менчи. Эсине калып калсың да тиги ишин карап. Ошол неметип, анан мен келсем, апам айтып калды, сенин альтернативный службаң бар, барып турушуң керек, андай мындай депчи. Экинчиси болсо Бишкекке келер менен автомат стиральный машина алып бергем да апама. Вау. Темир беле. Вот это да, сразу алып бергем. Бир 10-15 күнгө жетпей эле сразу барып туруп үйдө стиральный машина автомат туруп калган. Анткени ошол малга чейин баягы автомат стиральный машина деген ал чанда кездешчү да биздечи. Элдер ошол малга чейин деле билчүмес, автомат стиральный машина деген экен. Коюп койдук, анан үйдөн уже жыргап калганбыз да кантип. Анткени кичинекей кезимде эсимде бар, жана Киргизия деген стиральный машина, анан ар бир воскресенье күнү тетактан колонкадан суу ташып келесиң, анан куюп бересиң мамаң жана кипятильник. Гисамынды мынтип кескилеп ишине салып, кипятильник салып аны жылытып жанагы айлаң. Ал стиральный машина деле эмес экен, азыр ойлоп көрсөң. жөн эле айлантат да. Жөн эле бир белек кеткен да. Киргизияга кадырына шек келтирбегиле. Жок, аны ал вообще кир чыгарыш менен чыгарып, андан чыгарып ошо тебелеп бут мененчи. Андан кийин кол менен жуучу да. Киргизиянын эмесинде ар жагында мындай карашлы аңга бар болчу. Карашланганы мындай коюп койсоң акпай калат. Анан соруп туруп ана кичине мындай көтөргөндөн анан чыгарат. Өлө кир суусучу. Силер ошол фиолетовый каралып айтпайсыңарбы эти тияка барып кирди жууй албай жүдөп анан келгенде сразу стиральный машина алып турсуңар, Ну, блин, вот ушундай историялар керек да. Это сразу первым делом эле сразу автомат стиральный машина алып бердим, анткени аябай жеңилдеген, бирок апамдын немесичи. Ал кезде уже эжем анткени күйөөгө тийип кеткен мал болуш керек. Калп айтпасам. Биздин подкаст боюнча белек алып келишет коноктор. Анан бүгүнкү биринчи тартуу болуп, анан алып келбей калышты Эркин эле алып келиптир. Эркин эмне белек айтып берди бизге? Сиз айттыңыз белек менен келген деп, шашып белек менен келдим, жок эчтик болом. Китеп мага айтылган жок. Сизге айтылган жок. Эгер айтылган Паттан эле алып калды. Бир саат калганда Алтынайга айтылган. 40 минут. 40 минут калганда да. Мен ойлойм, Алтынайдын өзүнүн келиши биз үчүн чоң белек. Кимде ким тааныбаган болсо, анда таанышып алгансыздар. Алтынай Осмоева, сүрөтчү, дизайнер, жаратман, ойлоп табуучу, изденүүчү, жана ошо кыргыздын жана Тайнес айткандай, жана коноктордун эме, сиздин коноктордун кыргыздын кызы да, негизи. Анан жакында Алтынай Осмоева эң сонун көргөзмөсүн жасап өттү. Ал көргөзмөдө
биздин улут катары ким экенибиз, кайда баратканыбыз, эмне үчүн биз деген суроолорго жакшынакай жоопторун Таң шоу болуп кетти го. Жок, мага жакты Алтынайдын выставкасы. Мен сизди куттуктайм. Рахмат. Дагы көп выставка өткөрүбүз. Рахмат. Биз келгендей болобуз, сиз жасай бергендей болуңуз. Эрман, ассалам алейкум. Неме, китеп, достор. Менде китептин аталышы «Белые страницы истории». Кыргызча отурсак, тарыхтын актай барактары. Ар бир элдин, өзгөчө бизге окшогон чакан элдердин өзүнүн тарыхы болот. Анан биз ар дайым ушул тарыхка өңүлүп, тарыхка кызыгып турушубуз абзел. Өзүнүн өтмүшүн билбеген адам улут келечегине ишенимдүү бир мындай көпүрө куралат деген сөз бар эмеспи. Ошондуктан бул китептин автору Роза Айтматова. Роза Айтматова өзүңүздөр билгендей, мына Төрөкул Айтматов атабыздын кызы, Чыңгыз Айтматов атабыздын бир тууганы, карындашы. Эми бул китеп Кимге беребиз? Окуш керек. Мен азыр мындай бир аз кызыктырып айтып коеюн. Эгер сиз ушул китепти окуп бүтсөңүз аягына чейин, эгер сиз кыргыз болсоңуз, анда ыйлайсыз. Мен ыйлайсыз. Эмне дегенде бул ушул 1920 жылдан баштап 1953 жылга чейин жасалган чоң бир кандай айтсам кылмыштардын кайсы бир жүзүн ача турган китеп. Репрессияларга, Жакшы китеп аябай. Репрессияларга арналган, окушуңузга керек. Кандай шарт менен беребиз? Негизи бул деле мисалы чыныгы окуялар да баштан өткөн биздин ата бабаларыбызданчы. Анан окуялар негизи элдерди мындай көбүрөөк таасир алып келет да. Мындай жөн эле интервью или там мненияга карагандачы. Анан ошон үчүн биз бияктан окуяларыбызды айтып бердик, өзүбүздүн башыбыздан өткөн. И подписчиктерге дагы ошо жакшы окуя. Көп сөз эмес, бир канча сөз, 150 сөз батабы комментарийге ютубка. 50-100 сөздөн турган окуяларыңызды өзүңүз айтып бергиле, эң жакшы окуясын тандап, биз бул китепти силерге арнайбыз. Аны көрөрмандар тандаса, мисалы Көрөрмандар. Ооба, мисалы мен элдер комментарий Эң лайк бир алганым бар. Эң көп лайк алган адамдар өзүнүн комментарийге, өзүңөрдүн жашооңордо, бала чагыңарда өткөн жакында болгон кызыктуу анан окуяны кыска, бизге окшоп көп сүйлөй бербей, эми биз ушундай көп сүйлөйбүз, кыска жазып, анан элдер өзү добуш берсе, өзүлөрү шайласа. Мейли. Шайласа. Ойдум бар. Добуш берсе, добуш берген үйрөнөлү, эң жакшысына. Ооба. Эң жакшысынан добуш берген үйрөнөлү. Ошол комментарийдин авторуна бул кийинки чыгарыбыз чыкканга чейин бул китепти белекке. Эң сонун Чоң белек. рахмат бердик. Менде дагы белек бар. Сиз куттуу боз үй көргөзмө жөнүндө айтып кеттиңиз. Чоң рахмат. Ошол көргөзмөгө чакырам. Мындай Чакыруу билет бересиз. билет жана тур жасап берем. Өзүңүз жасап бересиз. Условиясы эмне болуш керек? Условиясы ар бир билеттин өзүнчө условиясы болобу, Жок, комментарий жазган. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун берип коебуз, 3 конок байнабыз. Биринчи орунга анда китеп, биринчи. Жок. Менден китеп, биринчи орун жок. Баягы мисалы бирөөсү 50 лайк алды, бирөөсү 49, бирөөсү 47 алды. Ошол 47, 48, 49 тандайбыз. Үчөө кетет. Бирөө менден белек Алтынай Осмоевадан өзү тур өткөрөт, өзүнүн выставкасына. Менден китеп, Эрландан болсо на месте можно придумать, в принципе. Менден болсо, мен менен бир эртең менен тамактануу же болсо түшкү тамактануу. Чогуу. Кайсы кафеде? Ошол уткан киши тандасын анда. Чогуу сүйлөшүп, чалышып нетип алсалар, Чайлашуу, Эрлан менен өздүк таанышуу. Может, анан дальше уже немеге эмне болуп койчу эле? Ревизия болуп кетти. Ладно, була калды. Все, чоң рахмат силерге. Мойнуна Була калды шутка. Чоң рахмат силерге келип бергениңер үчүн. Рахмат. Рахмат. Эрлан, Алтынай. Деңиз Алтынай. Деңиз. Эрлан. Бакыт рахмат чакырганга. Силерге рахмат. Эрлан жакшы көрөм, Алтынайды жакшы көрөм, Бакыт сени жакшы көрөм. Бүгүнкү бизге тарт берген жигиттерге, командага баары кол чоң. Касымдын чайына өзүнчө чоң рахмат.